Şu Карадада өсүп чоңойгонмун. Şu биздин спортко келип калганыбыздын себеби ушу акаларыбыз болот, агайыбыз. Ошондой эле мурун билесиңер, илгери мына мектепте бир ушундай кичинекей залын алып алып, именно мына Азамат агайыбыз бокстан берген эле спорт. Биз азыр канча класс бар? Канчанчы класс? 9бу? 9 болсоңуз биз 7 элек ошондо. 7 класс элек. Ошол балда биз бокстан туруп калчу элек. Кудду бизде услуга жок эле. Ошондой эле баягы бир колго байлагыч бинт болот, эркек балдар түшүнөт. Сүпүрөктү байлап алып ошентип услуга вообще жок эле. Ошентип агайыбыз келгиле деп бизге мындай түрткү болгон да, спортту көрсөткөн. Келип ошол жерде туруп калганбыз. Анан аркы дөңдө баягы площадкада чуркатат эле. Ошол жерде чуркап өзүбүз мындай бир 10 баладан бир адам чыгат экен дегендей. Ошондой эле өзүң бул агайдын жардамы менен, значит, агай бекерден бекер чуркайтпай атат деп үйгө барган биз чуркайт элек да. Значит, чуркасак жакшы экен. Отработка кылгыла үйдө дейт эле, үйдө отработка кылат элек. Ошентип өстүк. Ошентип 11 бүттүк. Мен өзүм 9 бүтүп окуган эмесмин да. 9 бүтүп окуган эмесмин. Анан одан кийин толка зал менен болуп, ошентип Москвага бардым. Москвага барып, Россия боюнча бардык жерде уже фундамент бар. Агайларыбыз бокстан берип, күрөштөн берип бизди үйрөтүп койгон. Анан өзү азыр ол Москвада жүрөт. Мына Кайрат деген акам досу бар эле. Олар ам Россия ошол жерде мына Коргон бар эле, билсеңер керек, Коргондо. Коргондо бардыгыбыз тренировка кылат элек. Бардыгыбыз. Ондо мен кичинекей бала элем. 3-4 жашта. Ошондой. Ошентип чоңоюп өстүк. Чоңоюп өткөндөн мен 2008 Москвага баргам. Москвада адимкеде эле иштейм деп барганмын. Иштейм деп барып, ал жакта эм өзүмүн спорт болгон эме балдарды көрүп, өскөндөрдү көрүп, кантип мен өсө албайм? Менде деле бардыгы бар. 2 футум сак деп ошол жерде тренировка кылып баштагам. 2012 тренировка уже 2012 мен уже спортту түшүнгөнүм үчүн, агайлар бар үчүн мага кыйынчылык болгон эмес да. Ошондой эле спортту кылып до конца кеткем. Аяктачы, Москвада спортту кылып тренировка кылып жүрдүм. Москвада ошо бир где-то 10 жылдай бойго түшүрдүм. Күндөн күнгө өсүп кетатканын өзүм деле сезип аттым. Ошентип уже бойлорго түшсөм, ар дайым бирди аламын, биринчи орунду алам. 2 болуп калат, 2 болсо неге 2 болуп калат деп кайра тренировка кылып, кайра биринчи орунга чыгам. Ошентип баягы өзүңүн ар бир шагыңды туура жолго ташташка аракет кылгам да. Так что силер ham спорт боюнча келсеңер эч качан өзүңөргө эме кылбайсыңар, баягы кемчилик болбойт. Өзүңөр таза алып жүрөсүңөр, ким менен сүйлөштү билесиңер. Ошондой жакшы жактарга көбүрөөк аракет кылгыла. Силер жашсыңар. Ал бизге мурун айткан адам болгон эмес да ушинтип. Ал силерде бардыгы бар. Атаңарга, апаңарга айтсаңар алып берет, мисалы үчүн перчатка алып бергиле, оны алып бергиле десе. Бизде көп мындай таптырыш болуп калган. Ар жактан, бияктан, ояктан болупчу. Ошон үчүн адамдын биринчи өзүнөн болот бардык нерсечи. Ошондой эле бардык бул жетиштер бул биз үчүн да. Ушу кыргыз элибиз үчүн главный эмне? Карадыбыз үчүн силер жаштар бизди көрүп өсөт деп ошо ойго ham туура жолго койгонбуз да. Бул спорт көп деңгээлге жетсеңер болот. Олимпийский спорттор бар. Бизге олимпийскийге кирбесе ham бул дүйнөлүк баягы эртаймаш деп коет го. Ошондой эле биздики делечи. Баягы сама бар. Азыр до сих пор ошого келип атабыз биз делечи. Тренировка кылып келип атабыз, обу кылып келип атабыз. Ошондой. Анан мына бул ВЭФтин чемпиону болгон 66 килограммдачы. 66 килограммда бул ВЭФтин чемпиону болгон. Бул ВЭФ деген Кыргызстан боюнча 66дан бул 66 килограмм боюнча биринчи орун алган. Азыр деле чемпион болуп мен калып кеттим, одан кийин ВЭФ организатор жабылып кетти. Ошон үчүн мына деңгээлим ошо. Бул чемпиондук ошо Кыргызстан боюнча 66 килограммдан чемпион болгон муну уткан. Анан кийин өзүңөргө белгилүү болгон бул эмеде Грозный деген жер билесиңер, а? Чеченский республика, Грозный бар, Россия. Муну ошо жерде урганмын. О жерде круговой бой болгон. Эң кыйын бой ушу болгон өзү негизичи. А жерде бир адам менен мушташкан эмесмин, а жерде 5 адам, өзү 4 адам менен урушушум керек эле, о жерде 5 адам кылып дагы 5-чисин берген. Ошону ham жеңип, ошо Грознийдан буну алып келгем.
Бул поюсубуз бул эмеде өткөн. Дагестан деген жерди билесиңер да, Россияда. Дагестанлықтар өзі өте бізге ұқсаған халық. Жері деле, айылы деле ошо куду бизге окшогон жер. Просто олар баягы тоо бар. Мына Каракой деп атабыз го биз. Ол жерде ошондой тоолордо эле үй салып турган мындай бийикче. Ошол жерде өзү баягы чыгып жүрөр, олар өзү катып калган, денелери ham катып, уурсаңан удар өтпөйт оларгочу. Куду бизге окшоп чоңоюп өсүп калган. Ошол барып мынаны бул поездди алып келген мен. Анан калган булар эми баягы Любительский бой деп коет баягындай. Мисалы үчүн турнирлерге азыр эмнеде деле мен балдарым бар, мен деле өзүм деле мына фабрикада тренермин да. Бар урушуп келатат го. Ошолордон мына деңгээлдерди алганмын. Плюс мастер спорт боевой самбоны алганымда мына кубокты берген, буну берген. Мастер спорт боевой самбо деген бул деген уже профессиональный деңгээлге өстүң деген да бул. Профессиональный спортто катышат деген белгиси болот. Мастер спорт уже бул өзүң барып зал ачсаң болот, бардыгына жоопкерчилигиң бар да, разрешение беришет. Ошо. Анан мынаны бул менин 2012-жылы ушуну алганмын. Биринчи ушуну алганда мага өтө чоң эме болгон, мотивация болгондой, алдыга кетемин депчи. 2012 алгам Алик Тактаров деген менен. Алик Тактаров деген бой өткөргөн, азыр ол чоң UFC деңгээлде урушуп жүрөт, ал балачы. Ошонун турнирлерин өткөнмүн. Мына медалдар чисто баягы любительский турнирлерде өткөн. Ошо. Так что спортмен тренировка кылгыла, спортто жүргүлө, ичпегиле, чекпегиле. Рамы. Ошо. Бул жетишкендиктер эми азыр өзү айтканда биринчи өзүбүздүн ушул айылыбыз, айыл өкмөтүбүз, анан кийин Кыргызстаныбыз үчүн болгон жетишкендиктер да. Эми бул агайлар деле Москвага барганда өзүнүн ойлоп эле иштеп, айлык алып, акча чогултуп, башка тиричилик кылса деле болмок. Бирок бул ушул жолду тандаган да. Ушул нерселердин баардыгы мисалы үчүн миллиондогон акчага дагы мындай алмаштыргыс да. Мисалы үчүн миллиондогон акчага сатып аласың, бирок ал сага жасалма да. Буну пешене тер менен өзү мээнет кылып алган үчүн бул өтө кымбат турат да. Акчага алмаштырылбайт булчу. Ноллар, кагаздар, жөн эле кагаз, бирок бул жөнөкөй жол менен келген жок да. Магазинден эле барып сатып алган жоксуң да. Канча мээнет кылып, тер төгүп, анан ушул дипломдорду алдың, ушул медальдарды алынган да. Анан кийин Кудай буйрса, мисалы үчүн силер дагы окуп бүтөсүңөр, бул спорт эң биринчиден ден соолук үчүн керек болот. Эң биринчиден андан кийин өзүбүздү тарбиялаш үчүн, мисалы үчүн ушул спорт менен жүргөн адам бул кандай десек, бул чыдамкай болот. Бул мындай айтканда жаман иштерге барбайт. Анан ушул спорт менен жүргөн адам сөзсүз эле спортсмен эмес. Спорт менен жүрөсүң, сен врач болуп кете бересиң, кесибиңди тандап, сен котормочу болуп кете бересиң, сен мугалим болуп кете бересиң, сен математика мугалими болуп кете бересиң. Бирок спортту кошо алып кете бериш керек да. Кээ-бирки ойлошу мүмкүн, болду спорт, ушу спорт менен эле кетет депчи. Жок, ушул спорт бул мешает этпейт да. Спорт бул врачка деле мешает этпейт. Спортсмен врач болсо кандай сонун, туурабы? Ал мисалы врачка барсаң, өзү семирип кеткен, очки тагынган, анан сага арыкта деп бир акылдарды айтса, сен деле карайсың да, өзү биринчи жакшына өзүң карап албай депчи, мисалы үчүн. А эгер ошол жакшынакай спортсмен врач болсо, анын сүйлөгөн сөзүн сен кунт коюп аласың да. Өзүң карайт экен бул. Өзүнүн сүйлөгөн сөзүнө өзүнүн жүргөн турганы туура келет экен депчи. Ошон үчүн ошондой кесиптин ээси болгонго жараша, ошол кесипке татыктуу кесипке болсок, ошол спорт жардам берет да ушул нерселерге, көп нерсегечи. Анан эл таанууга, жер таанууга досторубуз көбөйөт. Кыргызстанды дүйнөгө таанытабыз. Ушул бир эле ушул биздин спорт, башка спорттун ар бир түрү бул өтө бизге бул керектүү да. Кыргызстандын атын чыгарыш үчүн, өзүбүздү келечекте туура тарбияш үчүн, келечек бизден кийинкилерге туура тарбия бериш үчүн бул спорттун мааниси өтө чоң да, бардык жерде. Мисалы үчүн, директорубуз деле спортсменка болсо кандай жакшы, мисалы үчүн да, туурабы? Директор мисалы үчүн спортсменка, агай мисалы үчүн математика мугалими, ал деле спортсмен, тарых мугалими мисалы үчүн агайыңар спортсмен, туурабы? Мешает этип аткан жок. Спортун кылып атат, келип тарыхтан сабакты өтүп атат. Ошол. Анан дагы не? Спорт менен ошол азыркы жашоодогу экөөнүн бири-бирине байланышын түшүнүңөр да. Экөөнү кошо алып кете бериш керек да. Спорт деп туруп окууну таштап коюш керек. Түшүнөрбү? Анан ушул биздин алтын уя деп ушул мектептен биз ушул жерден учуп чыгабыз да. Эң биринчи ушул мектептен башталат да, бардыгычы. Мен деле кийин азыр анализ кылып көрсөм, ушул мектептен бардыгы башталган экен. Себеби мектептен башталган экен. Агайыңар айткандай ушу мектептен агайлар бизди окутуп, физруктар тарбиялап, физически үйрөтүп, багы көнүгүүлөрдү жасап туруп, ошол нерселер көрсө бизге ошол кийинки жолубузга багымда айтканда ошол жол салып берген экен да, кийинки демегечи. Кийинки ийгиликтерибизди. Ошон үчүн эң биринчи мектептен аракет кылышыбыз керек экен. Мектептен баштап багы
өзүбүзчө мындай жөнөкөй тил менен айтканда фундамент жакшы болуш керек деген сөз да. Ушул жерден жакшынакы өзүңөрдүн пайдаланууларды түтүп алсак, Кудай буйрса, эртең университетке барганда дагы ошол эле боюнча кетебиз да. Университетти бүткөндөн кийин дагы кийин жашоодо дагы ошондой. Кийин кесипкөй болуп иштегенде анда дагы ошол эле баягы пайдалуу жакшы урулган да. Ошо менен кетебиз да. Ошон үчүн ушул жерде сабакты катыр окуш керек. Баардык сабактарды бирин калтырбай. Мисалы үчүн кээ айтат, мен могу сабакты жаман көрөм же могу сабакты жакшы көрөм дегендер бар. Жок, ар бир сабактын пайдасы тиет. Ар бир сабак жакшы. Ошон үчүн мугалимдер келип убакыт бөлүп окутуп атат. Ошол сабактардын бүт баарын окуш керек. Анан ошол бизге келечекке чоң жол ачып берет, Кудайым буйрса. Ошол калыптанып калат да. Эртең менен сабакка келесиңер, кийин келечекте дагы эртең менен туруп ишке барасыңар, жетишкендиктерге жетишесиңер. Анан мен ошол жерде көпчүлүгүңөрдү эле окуттум да, Кудай буйрса. 1 жыл, 2 жыл ошол жерде иштеп калдым. 1-2 жыл иштедим, окуттум. Анан сабак окутуп жүргөн маалда мен мындай мүмкүнчүлүк болгон эмес да, мындай болгон, андай болгон деп өзүм жөнүндө айтышкачы. Меники өзүм жөнүндө айтышка айтайын десем, мисалы үчүн мен да ошол мектепте окуп жүрүп, ошол дене тарбия сабагынан башка эле мисалы үчүн тарых сабактарынан бүт баардык сабактардын алган тарбиянын негизинде мисалы үчүн бизге ушундай бир жол ачып берген экен да мугалимдерибиз, ушул эжекелерибиз. Азыр ушул жерде дагы отурат эжекелерибиз. Биз аракет кылат элек, жалаң ушу жакшы жакка жүргөнгө аракет кылат элек да. Бизге ошондой тарбия берген экен ушул мектептенчи. Каерде болсок ушул өзүбүздүн жакшы жакты көрсөткөнгө аракет кылып жүрө элек. Анан спортто биздин ошол 2000-жылы ушул жерде бүтүп кеткем да, 2000-жылы 11-де бүтүп анан шаарга кеткем да. Ошондо бизде спорт бар эле, бирок спорт өнүкпөй, мындай кичине заман башкачараак заман эле да. Анан бир спорттон бир спортко аралашып жүрө бергем да. Мисалы үчүн бокстан барбага, барбадан кичине кылып, кайтып бокска, шартка байланыштуу, анан кайтып иштеп, анан токтоп калып ошентип, анан мээнет кылып жүрүп, анан ушул гиря көтөрүү спортуна, орду көтөрүү спортуна кечирээк эле келип калдым да. Карасам, уже результат кетип атат. Анан ушул спорттон анан көбүрөөк результат көрсөттүм да. Кыргызстандын бир канча жолку чемпиону болдум, Кыргыз Республикасынын. Бул Кыргыз Республикасы дегенде ошондо бизде канчадыр 7 миллион болсо, эми ошонун ичинен жарактуулар эми бир канча да спортсмендер, күчтүүлөр. Ошо күчтүүлөрдүн арасынан бир канча жолу чемпион болдум, ушул көп көтөрүп. Андан кийин Өзбекстандын ошол эле ачык чемпионатында, ачык чемпионат дегенде Өзбекстанга каалаган мамлекет келет да. Кыргызстандан барат, Казактан барат, Белоруссия барат. Бизде ошол 16 мамлекет болгон, СНГ деп коебуз, союз малында. Ошол 16 мамлекеттен келишет. Анан ошол жерден дагы Өзбекстандын ачык чемпионатында дагы чемпион болдум, биринчи местени алдым да. Бул дагы мен үчүн, Кыргызстан үчүн чоң жетишкендик. Андан кийин ушул чет мамлекеттерге, бизде эми чет мамлекетибиз ушул Россиянын ичиндеги мамлекеттер, азыр агайыңар айткан Чечня деп атат. Россиянын ичинде дагы мамлекеттер бар да бизге окшогон, Россияга карайт. Чечня, Дагестан, булар өтө спорт өнүккөн ошол кичинекей мамлекеттер болот. Россиянын дүйнө жүзүнүн дүңгүрөткөн мамлекеттер ушулар, спорт жактан алып чыккандарчы. Ошол кыйын баягы спорт өнүккөн мамлекеттердин арасынан алып келип атат Айдар агайыңарчы. Ушул жерден айлантырып эле ушул мектептен чыгып эле аракети менен, өзүнүн аракети мененчи. Көрсө болот экен аракет кылсачы. Алар кыйын, анан булар кыйын, же бул мисалы үчүн бул улут кыйын дегенден алыс болушубуз керек да. Биз патриот болуп, кыргыздар кыйын деп аракет кылыш керек да. Бул эми баягы патриоттулук да. Кыргыздар эмнеге мисалы үчүн башкалар кылган нерсени биз дагы кылышыбыз керек да. Түшүнүрүңбү? Мисалы үчүн азыр олимпиадалык чемпиондор чыгып атат, мисалы үчүн аракет кылышыга, биз дагы ошол чыгышыбыз керек. Анан ошол эл аралык деңгээлде мисалы үчүн Россия, Казакстан, ошол 16 мамлекеттин арасында дагы алып келген мондай сыйлыктарым бар, дипломдор. Чемпионат Азия, Өзбекстандын Хива шаарында болгон. Азия дегенде ошол Орто Азиянын мамлекеттери арасында. Ал жерден алып келген сыйлыктарым бар, диплом. Могул дүйнө чемпиону деген могул диплом. Медальдар просто азыр ошо агайга айттым, барып үйдөн таап алгам да. Бул дүйнө чемпиону деген ушул тастыктаган диплом да. Дүйнө боюнча чемпион болгон. Бул Бухара шаарында өткөн ошол дүйнө чемпионатында ошол гиря орду көтөрүү боюнча ошо биринчи орунду алып келген. Ошондо алып келгенде Оштон өтөбүз, достук границадан өткөнбүз. Границадан өтсөм, ол администрация деп коет, мэрия ошол жетекчилер бүт күтүп алып, тосуп алышып, кийин анан моундай сыйлыктарды берген. Ол эмне дейт? Мыкты спортчу. Мыкты спортчу деген моундай сыйлык берген. Бул дагы эми моундай алганда жөн эле кагаз болушу мүмкүн, бирок сатып ала албайсың да мунучу. Сатып аласың, бирок анын баасы жок болуп калат сатып алгандачы. Мээнет менен алып келгенде, мээнет тертөөгө алып келгенде бунун баасы өтө чоң болот да. Буну жоготуп жүрсөң, өтө чоң кымбат нерсени жоготкондой болосуң да. Анан кийин ошол эле шаарда Ош шаардык оор атлетика бокс мектебинде мугалим болуп иштеп жүрдүм. Мугалим болуп иштеп жүргөндө ошол жерден кийинки ошо 2 жыл иштедим. 2 жылдын ичинде жакшы результаттарды кылып жетишкендерди болуп. Ал жерден сыйландым. Мыкты машыктыруучу, мыкты спортсмен деген могул болуш керек. Мыкты машыктыруучу, мыкты спортсмен деген. Ошол маанды ошол мэрдин колунан алдым да.
Анан ол ошол нерсе дагы мага ушул нерселер дагы көп мага мындай стимул болду да. Мисалы үчүн мыкты машыктыруучу бул өзүнчө, анан дагы экинчи нам бул дагы мыкты спортчу деген бул дагы өзүнчө бир чоң сыймык болду да мен үчүн. Ошол анан кийин менин кесибим ошол дене тарбия мугалими. Дене тарбия мугалими, ошону заочный бүткөм. Баягы тиричиликтин айынан эки жакта иштеп, анан сабакка барыш кыйын болуп, анан заочный бүткөм. Дене тарбия мугалими мен. Ошол азыркы айткандай спорт бул эч бир кесипке тоскоол болбойт да. Ар бир кесиптин ээси бул спортчу болуш керек. Ар бир кесиптин ээси. Анан профессиональный спортсмен болсо, ал дагы мешать этпейт. Мисалы үчүн олимпиада чемпиону болсо, ал дагы кандай жакшы. Мисалы үчүн азыр дүйнөнү үңүрөтүп атышат. Кыздарыбыз, балдарыбыз, мына агайыңар, мисалы үчүн агайыңар азыр деле өзү ушул турушта тренер и спортсмен. Церемониялар болсо катышат дүйнөлүк. Бул уже Кыргызстандын ичинде эмес, бул уже дүйнөлүк аренада чыгат агайыңар. Бирок ушул биздин катарыбызда эле жүрөт. Ошо биз кылган ишти эле кылат. Биз ичкен сууну эле ичет. Бирок кандай бул агайыңарда максат бар. Ошол максатын туура пайдаланып, аракет кылган себеби ушундай жетишкендиктердин үстүндө жүрөт азыр деле. Ошол агайыңарда мисал келтирдим, Төлөгөн агайыңарды билесиңер да? Тарых мугалими, спортсмен. Мешать эткен жок. Кичинекей мектеби бар. Спортсмендер даярдаган. Ошол жерге барып агайыңардан алгыла, билим алгыла, үйрөнгүлө. Ошондой эле ушул мектепте дагы силерден сураныч, катуу аракет кылгыла. Эми бул азыр ушул кылым, ушул жыл билимдин заманы болуп атат да. Билим алсаң, сен наның бүтүн болот, сен мамлекетке пайдаң тиет. Билим жок болсо, кыйын болуп калат. Эч нерсе пайда тийбей калат да. Себеби азыр билимсиздерге иш жок болуп атат да. Билимдүүлөргө иш бар да. Билимдүү болсоң, сен уже мамлекетке пайдаң тиет. И үй бүлөңө пайдаң тиет. Мотоцикл. Ошол айта турган сөзүм. Qanday bir niyetler varsa biz mesela zor aldı, başka bekleyenler 14 bekle bu kaldı. 14 beklemişsin daha çıkış kıyım oldu. Şu 14 bekleyen sorulup lava açmadı. Yani bunlar diyen anca diyen memleketler, anca diyen oldular şarabından sorup şuna çıkmadı. Burada öte çok meynet, öte çok meynet. Şu meynet tağıp şuna şu tağıp geldi, ayrı tanıdılar, Kırgızstan tanıdılar, celen bir dünyada. Onların çoğun bunlar dezoda versin. Bala şakasını tış olsun, ateşle tış olsun. Kırmızı celen cebirlikte jigitler koydu. Çoğuşa jigitler daha çok olsun. Da kalırsa. Size de ümit kılavuz. Ballardan, kızlardan, ilim jaktan çıktılar da kalırsa dünya tanıtıkça. Ana sporttan çıkıla, bana dezol kalayız. Şu gelgen, ağaylardan şunca altın vaktin öp gelgende çok rahmat. Daim ondağın şu jakşı sıyla da olsun. Daim ondağın kızdan daha çok iltihap versin, dezol versin. İşte yeger olsun. Şu tip kırmızı dünya tanıtıkça jigitler buluyoruz ha. Peki lazım. Vallahi karar ver. Ayaklar sıralanması sonra belirler. Анан ушул агайлар Азамат агай ушул мектепте иштеп калды, мындан мурун дагы агай болгон, бизде окуткан. Ушул агайлар анда дагы результаттар болгон, бизге окшогон мисалы үчүн дагы көп акайларыңар бар, көп результаттар бар, жакшы жетишкендер бар. Алар да келишет Кудай буйрса. Экөөбүз эле эмеспиз да. Дагы көп толтура. Баарын бир күндө чакырбайсыздар. Анан кийин ушул агайлар ушул жерде иштегенден бери жакшы результаттар, мисалы үчүн областта результат көрсөтүп келишат, республикада результат болуп кетип атат, көрсөтүп келип атышат. Мындай нерсе болгон эмес да. Мен эми 2000 жылдан бери 2 жыл бүткөм, билем да. Эми результаттар болгон, зоналар аралыгында результаттар кылып келишкен окшолор. Анан ушул агайлардын мээнети менен жакшы балдардын, таланты бар балдардын талантындай чыгарып, азыр жакшы результаттар болду. Мен угуп сүйүнүп атам да. Область деген өтө чоң бул. Ош областы Кыргызстандын экинчи чоңдугу боюнча экинчи шаары, экинчи борбор деп коет. Ош областы боюнча биринчи орунду алган абай бул өтө чоң жетишкендик. Өтө чоң да, бул өтө чоң. Республикага барып катышып келген бул андан да чоң жетишкендик да. Ошол үчүн тартынбай агайдан сурагат, мисалы үчүн билбегениңердичи, баягы ийгиликке кайсыл адам жетпейт десе, тартынчаак менен текебер адам ийгиликке жетишпейт экен да. Тартынчаак адам сурайын деп туруп сурабай коет, ошондойча калып кетет да. Азыр бүтө турган иши бүтпөй калып кетет, уже калып кетет. Анан сурайм, тартынып жүрөбүр. Текебер адам бул мен кантип эле ушунан барып сурап калам, керек болсо өзү келип мага үйрөтсүн дегендер да болуп калышы мүмкүн да. И ошол адамдар ийгиликке жетишпейт экен да. Ошон үчүн улууну урматтап, кичүүнү узаттап, чоңду көрдүңөрбү? Саламдашып, 1 секунд 2 секунд убакыт аракет да. Ал сырак болмосо басып барып саламдашып, кичүүнү көрсөңөр, кичүүлөр, улуулар ошондой ызат көрсөтүп, бул дагы биздин мисалы үчүн кыргыз элине болгон ушул дагы чоң бир салым да, ушул азыркы салттарды колдонгон. Неге дегенде ушунун арасынан ушунун эсебинен ынтымак пайда болот. Ынтымак бар жерде ийгиликтер болот да, сөзсүз. Анан кийин биз кыргыз эли дүйнө жүзүндө мисалы үчүн айтып атат, президентибиз эле айтып атат, жакын арада бир 10 кирсе, мен ошол менин кыялым дейт го. Ушул нерселерди кылсак, ошол кыялдар ишке ашат да. Кыргыз республикасы, Кыргызстан дүйнө жүзү боюнча мисалы үчүн топ 10 десяткага кирет. Ал ошол топ 10-га кириш үчүн биз
баардыгыбыз аракет кылышыбыз керек да. Баардыгыбыз аракет кылышыбыз керек. Ушул салттарыбызды унутпашыбыз керек. Улууну урматтоо, кичини ызаттоо. И патриоттуулук. Кыргыз элим дегенде баардык нерсени жыйнаштырыш керек. Ошол силерге айта турган сөзүм. Ар бир предметтен сурагыла. Математикадан түшүнбөйсүңөр, алгебрадан сурагыла, эжекеңе түшүнүп берет. Тартынбастан ийгиликке жеткенге аракет кылгыла. Турган болсо барып жок балдар. Эже сурооңдар, ошо менен балдар тасдиқ болсундар. Суроо. Ушул жеңишке кетип атканда, силер билиппи? Ошого чыгып атканда чыгаардын астында кандай ой келет дагы, чыгып атканда кимди эстейсиңер? Мен өзüm boyunca айтып кетсем, бул Украинада Харков деген жер бар, билесиңер, а? Харковда главный катта мен урушканмын. Главный катта урушканда мал куптал берген ошондо. Биринчи нол. Ошондо гимн өзүнүн кыргыз флагы положено көтөрүлүп, бияктан чыгып, баардыгыбыз барап, ошончо элди тургузуп, 15 миллиондой эл деген. Чоң баардыгын тургузуп, ошол жерде ушундай көкөрөдө ошол жерде турганда толкунданып, көзүмөн жашырып, мен ушундай даражага жеттим деп ошол жерде уже өзүмдү сезгем да, что бул кыргызстан үчүн салдым ошо таңда. Украина деле билбейт да, ал жерде чоң шаар Украина, билген да ошол бул. Дальше мен кетеримчи, спорт боюнча көтөрүлүп чоңоюп, спорт тармактары ушу даражага жетти. Кыргызстанга керек экен. Келген, өз максатым ошондо, спортко келгенде ошо башка өлкөгө барып, мен Кыргызстан киминди жаратсам, ошо бизде катта калганда эң акыркы урушсам, ошолдо сөзсүз кимин коюлат да. Ошентип ошол жерде эки жерде коюлат. Азыркы эжеге сиз айткан нерсе, мисалы үчүн эл аралык деңгээлде белдештерге барганда бары сайын даярданат элек. Баргандан кийин жоопкерчилик болот эле, Кыргызстандын атынан келип атам депчи. Ал жерде Кыргызстандын атынан келип атам деп өтө чоң жоопкерчилик болуп, жалак болуп кичине. Анан кийин ушул утканга аракет кылат элек да. Анан уткандан кийин, мисалы үчүн биринчи местаны Кудай насип кылгандан кийин жеңилдеп жоопкерчилик мойнунан алынып, анан кийин сразу үйдөгүлөрдү эстейт элек да. Атам эстейт элек үйдөгүлөрдү. Жоопкерчилик бүткөндөн кийин. Ага чейин анча биринчи эле ошол биринчи местени алыш керек деген нерсени эстейт элек жоопкерчилик. Жеңишти эле эстейт элем да. Ошол. Канча мамлекетке азыр меники жеңип келген, катышып келгендерим бар. Жеңип келгендерим ушул Россияда жеңип келдим, Казань, Татарстан деген мамлекетинде, Казанда. Өзбекстанда жеңип келдим. Эң негизги жеңиштерим ушу чемпионат мира Өзбекстанда өттү. Анан эл аралык белдеш Казанда өттү, Россияда. Ошол жакта жеңип келдим. Жеңип келгендер. Мен катышып келген мамлекеттерим да бар. Аларды айткан жокмун. Жеңип калган. Рахмат, ушул жерге келгендерге убактын бөлүп, мында убакыт жетип калды. Таң болуңуздар, рахмат. Силерге дагы чоң рахмат. Кулай буюрса жакшы эмгек кылып, жакшы окуп, жакшы ийгиликтер жараткандар. Кыргызстанга келет. Ойлогондон башкы кылай, агайыңардын билимин алып барып. Seksen 83. Yok yok ışkırık durma. Неге башка жолу? Ата аткара берсин да.
барлык жерде бар, башка башкасы. Айнұр Манас, бір болса қалыздар, Қабылов Айдарбек мырзаға. Лучший тренер, ең мықты тренер. Мына туғандар, Жашнақай номинацияның иесі Қабылов Айдарбек мырза. Бір болса қалыздар, меймандар. Сүйініш қара, сүйініш. Балды. Мына так там. Мына менен тактым. Мына суретке тақап тұр.